Баштасак боло берет. Уруксат берсеңиздер, баарыңыздарга чоң салам айтмакчымын. Ошо Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборуна сиздерге чоң салам. Бүгүн бизде вебинар. Бүгүн бизде ушу мигрант ишкер деген программанын бүтүрүүчүсү Гүлжан эжебиз келип турат. Гүлжан эже өзүнүн дагы тажрыйбасын айтып берет. Кандай миграция Россияга барып келгени тууралуу, анан өзүнүн ийгиликтери менен бөлүшүп кетет. Азыр уруксат берсеңиздер, мен сиздерге күн тартиби боюнча айтып кетсем, биринчи мен сиздерге биздин Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору жөнүндө айтып берсем, анан сөздү биздин конок спикерге берейин, Гүлжан эжеге. Дагы бир сиздерден сураныч, презентация болгон убакта микрофондоруңуздарды өчүрүп турсаңыздар, анан суроолоруңуз пайда болсо, чатка жазыңыздар, же эсиңизде калтырып, ушу вебинардын акырында сиздерге мүмкүнчүлүк беребиз, микрофонду жандырып, анан сиздер Zoom'ду пайдаланганын билсеңиздер, колду мындай көтөрүп койсоңуздар, ошондо мен сиздерди жекече чакырамын, ар бириңиздерди. Ондо сиздерге мен биздин Пикош тууралуу айтып кетсем, бир сыйра сиздерден текшерип кетсем, көрүнүп жатабы сиздерге экран? Көрүнүп жатат? Ооба, көрүнүп атат. Рахмат чоң. Ондо сиздерди Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборуна демекчимин, куш келипсиздер. Биздин борборлорубуз Кыргызстан боюнча Бишкек шаарында 2020-жылы ачылган. Бишкектин борбору Бишкек шаарынын Чүй областын жана Талас областын тейлейт. Пикош бизде ушу июндун 20 жылында ачылган. 21. Ошо бизди Жалал Абад, Ош жана Баткен областтарын тейлейбиз. Пик Каракол бизде дагы ачылган, алар ушу Ысык көл менен Нарын областтарын тейлешет. Анан айтып кетүүчү нерсе, бизде ишкерликти жана инновацияларды өнүктүрүү программасын DAI Global тарабынан ишке ашырылып келет. Бул биздин долбоорубузду Улуу Британиянын өкмөтү тарабынан каржыланып келет. Эми кызматтар жөнүндө айтып кетсем, биз сиздердин бизнесиңиздерге кандай жардам бере алабыз? Биринчиси, биз өзү ишкерлерге акселерациялык программаларды өткөзөбүз. Акселерация сиздер көп уксаңыздар керек. Эми кыскача айтканда, бул тез ылдамдыкта керектүү билимдерди берип, 7 жумалык бизде көбүнчө программа өтөт. Анан ошо билимиңиздер менен тез убакытта бизнесиңизди баштаганга умтулабыз. Экинчиси, бизде ишкер кеңешчилер, бизнес устаттар бар. Сиздер мисалы үчүн ошо бизнесиңизди баштап чоңоюп, анан кийин дагы кеңеш керек болуп аткан болсо, мисалы үчүн менин бизнесим чоңойду, дагы чоңойгум келип атат, бирок кеңеш керек болуп жатат дегениңиздерде, биз сиздерди ушу кеңешчилер менен дагы байланыштыра алабыз. Вебинар окутуулар жөнүндө дагы мен сиздерге айтып берем. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө эле ушундай онлайн вебинарды өткөзүп жатабыз биз дайыма. Анан эл аралык таанышуулар, байланышууларды сиздер менен дагы уюштуруп бере алабыз сиздердин ишиңиздерге. Бул тууралуу дагы сиздерге мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып кетейин кичине кечирээк. Онлайн окуу аспаптар бизде бар. Ар бир биздин бүтүрүүчүбүз программаны бүтүргөндөн кийин кандайдыр бир билимди кайрадан эстеш үчүн ушу онлайн окуу аспаптарына кирип, керектүү материалды же видеону, сабактын видеосун көрүп, кайра эстеп калса болот. Анан эң негизгиси ушу инвесторлор, демөөрчүлөр тармагы бар. Бизде дайыма бул эң негизги тармак деп ойлойбуз. Ушу акселерация программалары бүтүп атканда биз дайыма ушу байланыштарды биздин бүтүрүүчүлөр менен түзүп келип жатабыз. Эми программалар тууралуу айтып кетсем, Пикош борбору ушул убакытка чейин 5 программаны ишке ашырып бүтүрүп келди. Биринчиси бизде жаш ишкер программасы өткөн. Бул жаштар тажрыйбасы бизнесте жок жаштар, анан бирок идеям бар деп келгендер болгон. Алар ошо өзлөрүнүн идеясын кантип ишке ашыруу, текшерип,
менин бизнесим ишке ашырылабы ашырылбайбы деп ушундай окуудан өткөн. Эмкиси бизде 20-жыл эсиңиздерде болсо керек, пандемия менен байланыштуу көп биздин жарандарыбыз кайра Кыргызстанга кайтып келип, аларга ушу тез убакытта жардам берүүчү, мындай бизнести алып кетүүчү программа болгон. Бул биз мигрант ишкер деген болгон. Бул жерде биз Winrock International деген уюм менен биргеликте Борбор Азиядагы коопсуздук миграция программасына алкагында ишке ашырып келгенбиз. Бизде ошонун натыйжасында 5 бүтүрүүчү каржылык жардам алган. Үчүнчү программабыз бизнесиңди өстүр. Бул программа уже иштеп жаткан ишканаларга арналган, ар түрдүү тармакта туризм, тигүүчүлүк, аш тамак берүүчү ишканалар, ошолорго арналган. 4-үнчү программа бизде бизнес айым өткөн. Бул жерде эмнеси өзгөчөлүгү бар? Бул программанын бизнес билимден тышкары биз дагы айымдарга социалдык, психологиялык дагы мындай тренингтерди уюштуруп бергенбиз. Анан 5-чи программабыз Кыргызстан билесиздер, бизде тигүү өнөр жайы аябай жакшы өнүккөн. Ошон үчүн ошол секторго жардам берүүчү катары программабыз ушу экспортко даярдык программасын уюштурганбыз. Азыр болсо 6-чы программабыз ишке ашырылып келип жатат. Ушу мигрант ишкер деген кайрадан баштап атабыз. Кайрадан эмнеге баштады деген суроо болсо, бул көбүнчө ушу өзүңүздөр билесиздер, азыркы дүйнөдө болуп аткан окуялар ушу кандайдыр бир экономикага, дүйнөгө таасирин берип жүрөт. Бегайын, суранычы, сиз микрофонуңузду өчүрүп алыңыз, Бегайын. Или это выключите, пожалуйста, видео. Я мютнула. Рахматжан. Ошо мигрант ишкерди кылып атабыз. Биз байкоо боюнча эми пандемия менен байланыштуу мынчалык көп кайра кайткандардан жарандарыбыз аз болуп атат, бирок баары бир барды бул фактор. Ошон үчүн кайрадан ушуну баштадык. Вебинарлар тууралуу айтып кетсек, биздин YouTube каналга албетте кирсеңиздер, ошол жерде бизде аябай көп керектүү азыркы, мисалы үчүн сиздин бизнесиңиз бар болсо, пайдалуу бир вебинарларды окуп алсаңыздар болот. Темалары ар түрдүү, темаларды ошо сиздерден кандай суроо талап болсо ошого ылайыктуу даярдаганбыз. Мисалы үчүн бизнес планды даярдоо, анан туруктуу бизнес процесстерди кандай уюштуруш керек экен, анан адамдарды алып атканда туруктуу команданы өзүңүздүн бизнесиңизге кандай түзүш керек экен жолдорун дагы айтып кеткенбиз. Анан ошо электрондук коммерция деп коет, ошону мисалы үчүн санариптик мындай инструменттерди колдонуп сиздер кантип бизнесиңизди жашырып алсаңыз же сатууларды кантип жогорутса болот, ошолорду дагы айтып кеткенбиз. Албетте биздин YouTube каналга кириңиздер. Биз дагы биздин шилтемелерди сиздерге беребиз. Эл аралык жана улуттук иш-чаралар тууралуу айтып кетсек, ПИК Кыргызстан биздин жалпы мындай ишканабыз. Бул ишкердик дүйнөлүк чемпионатынын расмий өкүлү катары келип жатат. 2020-21 жылдары биз ушу биздин ишкерлерди ошол деңгээлге чыгарганбыз. Эң жакшы жетишкендиктерден бөлүшүп кетсем, бизде кыргызстандыктар экөөсү 20 эң мыкты бизнес идеяга тандалган эле. Анын бирөөсү дагы 15 мыктысына чыккан. Ошо мыктынын 10-уна киргенде уже 500 миңдей мисалы үчүн каражат алса болот эле. Улуттук иш-чаралар боюнча эми анча деле көп эмес, пандемия менен байланыштуу көп биздер чектелип калганбыз. Ошон үчүн үлгүргөнүбүз Tech Starts деп уюштурганбыз. Бул көбүнчө айымдарга арналган программа эле. Бирок биз айымдар менен чектелбей, мырзаларды дагы катышууга мүмкүнчүлүк бергенбиз. Биздин команда тууралуу айтып кетсек, биз үчөөбүз, Айдана Мадамбекова да бизде коомчулук менен байланыш жана иш-чаралар адиси болот. Мээрим Төрөгелдиева бизде программанын жардамчысы жана мен Элдияр ошо программалардын менеджери болом. Сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, же кайрылуулар келип эле көзмө көз сүйлөшкүм келип атат сиздер менен десеңиздер, биз Ош шаарында Ленин көчөсү 316 имаратында отурабыз. 17-кабинет.
Бул Ололо Хаус, Ололо Ош деген имаратында отурабыз. Паспортный столдун Араванскийдин жанында. Биздин веб-сайтка албетте кириңиздер. Ушуну өзүңүзгө мындай экранды скриншот кылып алсаңыз болот. Ушул жерде баардык шилтемелер бар. Биздин социалдык тармактагы. Же сиз электрондук почтаны көп колдонсоңуз, онда бизге жазыңыз ушул. Же телефон менен ушул номерге чалсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Мен азыр сиз билесиздерби, кинолорду сиздер деле көрсөңүздөр керек. Анан кинону күтүп атканда көбүнчө кинонун тизер деп коет, ошо рекламасын коюп коет. Анан кинону биз дайыма күтүп калабыз го. Ошон үчүн мен азыр алдын ала мындай бир коюп коеюн видеону. Сиздер менен ошондо Гүлжан эжемдин тизерин койсом болот деп ишенем. Так, көрүнүп жатат экраным? Ооба, Элзар, көрүнүп атат. Рахмат, чоң. Кеттик анда. Саламатсыңарбы? Мен Гүлжан Абдикеримова. Көп жылдар бою Россияда соода саттык менен алектенип жүрдүк. Ушул тигүүчүлүк, Кыргызстанда тигүүчүлүк тармагы өнүгүп аткандыктан, ушу тигүүчүлүк менен алектенүүгө бел байлап, ушу тигүүчүлүктү баштадык. Дордойго өзүм Дордойдон точка ачып, заказ кылып, заказ менен тиктирип цехтерге, анан соода саттык менен алектенип жүрдүм. Товарларды өндүрүү үчүн Москвага барып, пандемия башталып кетип, мигрант болууга туура келди. Жаныбызды багыш үчүн типографияга жумушка кирип, ал жакта иштеп, барып жол жабылып калып, Кыргызстанга кайтып келе албай бир жыл жүрдүк. Ошол 20-жылдын аягында Кыргызстанга келдик. Фейсбукту карап отуруп, ошол жактан Ош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун жарнамасын көрүп калдым. Ал жакта ошол миграциядан кайтып келген жумушчулар үчүн бизнес идеяларын ишке ашырууга жардам көрсөтөбүз. Ушундай окууларды заявканы толтуруп жиберип койдум. 600дөн ашуун конкурсанттын ичинен ошо 24-өзү тандап алышты. Анан ушул окууну баштагандан кийин нишаны тандоо, боштукту тандоо боюнча сабак өтүлдү. Ошентип жазганда кайра эле ошо тигүү өнөр жайын тандап алдым да, өзүмө ниша кылып. Жакан болсо дагы жеке ишканамды ачууну ниет кылып, анан ушул окуу жүрүп аткан учурда эле мен курулушту баштадым үйүмдө эле. Анан ошол жерде 5 машинка, 5 швея, 2 закройщик болот, 40 берүүчү, үтүк, упаковка болуп, бир 10 кишиге жумуш орну ачылды. ПИК борборунун өнөктөшү USAID, Борбор Азия коопсуз миграция долбоорунун алкагында $5,000 грант ушул мигрант ишкер программасынын эң алдыңкы катышуучуларына жарыяланган болчу. Ошол каржы бизге аябай чоң көмөк көрсөттү. Азыркы учурда ошол $5,000 грантка оборудование тигүү машинкаларын алганмын. Азыркы учурда командабыз абдан күчтүү, технолог күчтүү, опытный швеялар менен толукталган. Биздеги иштеген ишчилердин биле 50% мигранттар. Командабыз ушул иштеп баштагандан баштап 5 болсо 10 киши менен иштеп баштадык. Анан уже дагы билим жетишпей баштады. Персоналды башкаруу, каржыны башкаруу, клиенттер менен сүйлөшүү аксап аткан учурда эле кайра эле ПИК борбору жардамга келди. Бишкек бизнес инновацияларды колдоо борбору экспортко даярдык, тигүү өнөр жайын колдоо деген темада жарыялаган экен. СНГ мамлекеттеринин, Россия мамлекеттеринин заказдары менен кантип иштөө керек, биз кандай талаптарга жооп беришибиз керек. 7 апталык окууну аяктадым.
келечекте ушул Кыргызстанда жасалган бренд өнүктүрүү, ушул фабрика, чоң фабрикага айлансам, жумуш орундарын көбөйтсөм деген кыялданып жүрөм. Ошондуктан азыркы жаңы ачылып аткан ишкерлерге, стартаптарга айтмакмын да, ушул заманга жараша өзгөрүшүбүз керек, билимдүү, алдыга кеткен бизнесмендерден сабак алып турушубуз керек. Урматтуу биздин катышуучулар, эми уруксат берсеңиздер, мен сөздү биздин Гүлжан эжеге берейин. Анын презентациясын да коюп берсем. Сиздерге көрүнүп жатабы? Ооба, көрүнүп атат. Рахмат. Көрүнүп атат. Ондо урматтуу катышуучулар, Гүлжан эжеге сөздү берейин. Рахмат Элдияр. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү вебинардын катышуучулары, уже мен жөнүндө тааныштырып эле баары айтылып кетти деп ойлойм. Ошондой болсо да бүгүнкү темабыз миграциядан кайтып Кыргызстанга ишкерликке умтулуу деген тема экен. Мен өзүмдүн басып өткөн жолум боюнча эле айтып берсем баары түшүнүктүү болот деп ойлойм. Биз 1998 жылдан баштап миграцияда жүрдүк. Өзүм жогорку билимдүү мугалиммин, математик мугалиммин. Бир жыл эле иштедим мектепте. Ошол замандын өзгөргөнүнө байланыштуу, ошол алган билимим, жогорку билимим бизди бага албай калгандыгына байланыштуу, заман өзгөрүп кеткендигине байланыштуу биз базар экономикасы башталып кетип, биз базарда иштөөнү тандап алдык. Ошентип Самара шаарында үй бүлөбүз менен соода кылып жүрдүк. 2015 жылга чейин соода кылдык. Андан кийин ушул почти мигрант болуп жүрдүк да биз ал жакта. Эми өзүңдүн жериң эмес, бөтөн эл, бөтөн жер, тууган урукту сагынуу, ата журтту сагынуу, ошондой эле ата энени сагынуу, балдарды сагынуу дегендин баары башыбыздан өткөн. Мигранттык жашоону абдан жакшы түшүнөм. Ошентип ал жакта соода сатык менен алектенип жүрүп, 2015 жылы кайтып келип, анан ошол жакта Кыргызстанда эле биз дагы жеке ишкерлик менен алектенели деп келип, ар кандай жумуштар менен алектендик. Ар кандай бизнестерге башыбызды сайдык десем болот. Ошентип жүрүп, ар кандай иштерди иштеп көрдүк, бирок ушул Кыргызстанда тигүү өнөр жайы, жеңил өнөр жайы өнүгүп аткандыгына байланыштуу биз дагы ушул тигүү өнөр жайын тандап алдык. Алгач заказ берип, секторге заказ берип тиктирип, буйртма берип тиктирип, анан дордойго соода кылып баштадык. Андан кийин биз өзүбүздүн цехибиз болушу керек экендигин сезип, арендага цех алып иштетип баштадык, соода сатык кылып баштадык. Ошол учурда подреал, анан карызга алып кетүү деген темалар аябай көп болгондугуна байланыштуу көп товарды подреал берип жүрүп Москвага, Люблино базарына, анан ошол жакта өндүрүп келиш үчүн 2019 жылы барып, ал акчабыз өнгөнгө чейин эле пандемия башталып кетип, биз жолдошум экөөбүз тең барган болчубуз, балдарыбызды бул жакта түйнөбүзгө калтырып, анан кайра эле мигрант болуп калдык да, бул жака кайтып келе албай калып. Анан ошол жакта жүрүп мен мигранттардын жашоосу, мигранттардын ой жүгүртүүсү, мигранттардын максаты эмне деп, эмне үчүн барган, кайсыл максатта барды, эмне максатта жүрөт, кандай жашоо кечирип атат, ошолор жөнүндө аябай жакшы өзүмдүн кет башым менен
басып өтүп келдим, ошол жолду көрдүм. Ошол жерде мигранттардын ар бири менен сүйлөшүп, ошолордун ой жүгүртүүсүн көрүп, анан өкүнгөн учурларым болду. Алардын билиминин жетишпей жаткандыгы жөнүндө аябай өкүнгөн учурларым болду. Анан ушундай өзүмдүн астыма максат койгон элем, ушул мигранттарды бир жерге бириктирген бир площадка болсо, мен ошол жакта ушулардын эмне кылып жүргөндөрүн, ким кайсы жерден ката кетирип аткандыктарын айтып берсем деген максатты койдум эле. Если мен эгерде мен калп айтып аткан болсом, ошол жерде мен могул чогуу сиздер сүрөттө көрүп турган типографияга ишке кирген болчумун. Типографияда иштеген өзүбүздүн эле кыргыз кыздар. Ушулар деле ушинтип буларга да айтчумун да, болгон билимимди буларга да айтып берчүмүн. Туура эмес кылгандарын, туура кылгандарын айтып, ушинтип ушундай площадканы эңсеп, кайсыл бир учурда мен ниет кылган болчумун. Ушуларга бир ой жүгүртүүсүн өзгөрткөнгө жардам берсем дегендей. Мына ушул күн бүгүн болуп отурат да. Эми ушул мигранттар дагы арабызда болсоңуздар керек, угуп атсаңыздар керек мени. Анан ушул жакта балдарын таштап, үй бүлөсүн калтырып, ата энесинен алыстаган кыздар бар, бойдок кыздар бар. Баласын, бир баласын, эки баласын таштап иштеп жүргөн аялдар бар, эркек балдар бар дегендей. Ошолордун жасап аткан кадамдарын таштап, туура эмес кылган жерлерин көрүп, анан ушуларга ким айтып коет, ким айтат булар үчүн деген ойлор аябай көп келчү да. Мисалы булар биз мисалы аябай кыйналып иштеп, айлап жылдап тапкан акчаны Кыргызстанга салышат. Баарыңыздар эле билесиздер, Кыргызстандын көпчүлүк үй бүлөлөрү ушул мигранттардын эсебинен жашашат. Бирок жеңил табылган акча жеңил кетет. Булар канчалык кыйналып иштеп тапкан акча той топур же болбосо жеңил эле, оңой эле кетирип коебуз. Анан бир бутума туруп келем деп 5-6 айга же болбосо 1 жылга баргандар 5-6 жылдап айлап жылдап калып кетип жүргөндөрүн уктум. Ар бири менен сүйлөшүп көрчүмүн, кызыкчумун ушуларга. Сүйлөшсөң анан натыйжасын, жыйынтыгын сурасаң, эч кандай эч нерсе көрүнбөйт да. Бир машина алдык деши мүмкүн, же бир ошо 3-4 жыл жүрүп бир жер алдык, үй салабыз дешет. Эми үй салууга канча убактың кетет десең дагы түшүнүшпөйт дегендей. Ошон үчүн мен бардык эле адамдарга, ошо мигранттарга ошол учурда ушул каржы билимин жогорулатууну, ошол сабактарга катышууну, заманга жараша өзгөрүүнү окута турган бир площадка болсо деп эңсечүмүн да. Анан ошентип жүрүп 20-жылы кайтып келдик. Анан кайтып келип өзүм кайра ошол цех иштеп турган цехим пандемия аркылуу токтоду, арендалар өстү, тиги жумушчулар тарады, ошентип бүт бизнесим нөлгө түшүп калган учурда кайтып келдим да. Анан эми ушул жолго кайра баргым келбей, кыжалат болуп, кайсы жумуш менен алектенсем, кандай кылсам, кайсы тарапты тандап алсам деп ойлонуп жүргөн учурда бардык Алланын буйругу менен болот дейт го. Ошентип аябай кыжалат болуп отуруп, Facebook'ту барактап отуруп, Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун жарнамасын көрүп калдым да. Ал жакта мигрант ишкер деген программага жарыяланган экен. Ошол окуп көрсөм талаптарын именно менин немем туура келет экен да. Миграциядан 3 жылдын ичинде кайтып келгендер деп айтылыптыр. Анан ошол бүт заявканы таштап койдум. Андан кийин мага байланышка чыгышты, суроолоруна жооп бердим. Ошо 600 конкурс менен катышуучунун арасынан 24 тандап алгандардын арасында мен да бар экенмин. Ошентип 7 айлык окууну окудук. Эми ушул ПИК борбору жөнүндө айтып кетсем, акселерациялык билимдерди берүү, өнүктүрүү, идеясы бар стартаптардын идеяларын ишке ашырууга жардам берип, наставниктер менен байланыштырып, ушундай сонун борбор экен. Ошол жактыкка окуп баштагандан баштап мен ушул нишаны тандоо, боштукту тандоо деген темаларга келгенде эле кайра эле мен ушул бир аз опыт алып калган ушул тигүү өнөр жайын кайра тандап алдым да. Ушул аябай өчүп калган мотивациямды булар жандырып, кайрадан мен ушул жумушумду кайрадан уланта баштадым. Ушул 7 апталык окуу
аяктаганга чейин эле уже неме киреше көбөйө баштады, заказчиктер таба баштады. Ошентип иштеп баштадык. Өзүбүздүн ишкананы, цехти ачып, ал жакты чоңойтуп иштеп баштадым да. Анан ошол окууну окуп бүткөнгө чейин эле мен кайрадан мотивация алып иштеп, кирешелерди да көбөйтүп, машинкаларды көбөйтүп иштеп баштадым. Ошондо мен түшүндүм, биз заманга жараша өзгөрүшүбүз керек экендигин, билимибизди ар дайым өстүрүп турушубуз керектигин, мурда эле өстүрүп туруш керек экенин билчүмүн, бирок каяктан алам деген суроо бар болчу да. Ушул ПИК борбору мага аябай чоң жардам берди. Мотивация алдым, билимимди жогорулаттым. Ушул жакта финансыны башкаруу, клиенттер менен кантип сүйлөшүү керек, ушул аябай сонун сабактар болуп атты да, темалар көп. Эмени кантип башкаруу, персоналды кантип башкаруу, ошол темаларды, боштукту тандоолорду ушинтип окуганда эле уже билим жогорулап, мен кайрадан ушул тигүү өнөр жайын өнүктүрө баштадым. Үйгө эле цех ачып, 3 машинадан жумуш баштадым. Нөлдөн баштап баштадык да кайра. 3 машина менен жумуш баштап, кирешени көбөйтүп отуруп, машинкаларды көбөйтүп, андан кийин бул программа бүткөндө ошол Винрок Орто Азия коопсуз иммиграция борборунун грантын утуп алдым. $5000 кайра эле алар машинка коюп берди. Ошентип цехим чоңоюп, жумушчулар көбөйүп баштады. Бул жерде көпчүлүк кызматкерлер бизде миграциядан кайтып келген жумушчулар, миграциядан кайтып келгендер. Жумушчулардын санын көпкө узатпай эле 1-2-3 айдын ичинде 20-га жетти. Аялдар, эркектер иштешет, машинкалардын саны да көбөйдү. Көбүнчө биз азыр борборунан алган билимдин натыйжасында түз кардарлар менен иштөөнү үйрөндүк да. Ошол мен 5-6 адам менен, 10 чакты адам менен иштеп баштаганда эле уже мага билим жетишпей баштагандыгын байкадым. Персоналды башкаруу, каржыны башкаруу, клиенттер менен кантип сүйлөшүү керек, клиенттердин талаптарына жооп беришим керек, кантип алар менен обратный связьга чыгышым керек. Ошол темаларга түшүнбөй аткан учурда эле кайрадан ушул ПИК борбору жардамга келип, экспортко чыгууга жардам көрсөтчү, тигүүчүлүк тармагына экспортко чыгууга көмөк көрсөтүү деген темада окуу болду. Ал жактан да 7 апталык окууну аяктап, азыркы учурда Люблино базарынан, Москванын базарынан 2 клиент менен түзмө-түз иштешебиз. Андан сырткары Казан шаарынан бир крупный менен азыркы учурда Бишкекте жүрөт, келип биз менен контакт түзүп, договор түзүп атат. Алар менен иштешип атабыз. Ошентип биз кардарларды табууну, алар менен байланышууну, алар менен кантип сүйлөшүү, кантип договор түзүү, биздин кандай талаптарына жооп беришибиз керектигин билимди алып, ошентип азыркы учурда өнүгүп, Аритекс фирмасынын компаниясын өнүктүрүп атабыз. Ошондой эле мамлекетке налог төгөбүз, мамлекетибизге да жардам келтирип атабыз, канча адамга жумуш орундарын берип атабыз. Коомго пайдалуу иш кылып атам деп эсептейм. Анан мен ушул миграцияда жүргөндө, ошол жерде дагы өзүм жака белиндеги адамдарга ушул Роберт Кийосакинин «Баятам, кедеятам» деген китеби боюнча айтып бере берчүмүн да. Ошол жерде мага аябай жакшы таасир этет ушул квадрант денежного потока же болбосо акча агымынын квадранты боюнча айтып бергим келет да, ар бир эле адамга ушуну айткым келе берет мен. Анткени ушул Роберт Кийосаки дүйнө жүзүндөгү адамдардын баарын 4 бөлүккө бөлөт да. Биринчиси айлыкка иштегендер, экинчиси өз алдынча иштегендер, жеке кызматкерлер же адистер, үчүнчүсү бизнесмендер, анан инвесторлор деп. Роберт Кийосаки айтат, ушул сол бейректен оң бейрекке өткөнгө аракет кылгыла деп. Эми биринчи айлыкка иштегендер кимдер алар? Булар наемный работниктер, ошол мигрант ишкерлер, мисалы, мигранттар деп айтсам болот да. Биз жалданма жумушчубуз да ал жакта.
Бул жерде сиз качан иштесеңиз акча бар, иштебесеңиз акча жок. Сиз ооруп калсаңыз, больницага жатып калсаңыз, сизге акча агымы токтойт. Сиз үчүн эч ким иштеп бербейт. Сиз иштесеңиз акча табасыз, иштебесеңиз акча таппайсыз. Балдарыма келип кетем десеңиз дагы акча агымы токтойт. Бул жерде сиз только акчадан гана көз каранды болосуз. Сиз акчага иштейсиз. Ал эми экинчисинде болсо өз алдынча иштегендер, мисалы, врачтар, частный клиникаларды ачып, анан юристтер, мисалы үчүн, консультация берип акча табышат. Ошондой эле кичи бизнеси барлар, жеке ишкерлер болот да. Бул жерде дагы, бул квадранттагы адамдар болсо, мен баарынан жакшы кылам, менде эч ким кыла албайт деп бүт баарын өзүнүн мойнуна үйүп алган адамдар да. Азыр мен деле ушул квадрантка тийиштүүмүн. Ушул Роберт Кийосаки айтат, ушул экөөнүн да токтобой, ушул оң жээкке өткүлө дейт. Ал жерде кимдер бар? Бизнесмендер. Бизнесмендер булар кимдер? Булар 24 саат бою уктап жатса да акча түшкөн адамдар. Булар үчүн кимдер иштейт? Булар үчүн билимдүү адистер иштешет, адамдар иштешет. Бул жерде 90% акча ушул жерде, ушул квадрантта, 10% адамдар ошол акчаны алышат. Бул айлыкка иштегендер, жеке ишкерлер тарабында болсо, 90% адамдар, 10% акча. 10% акчаны алыш үчүн баарыбыз тытынып иштейбиз. Бизнесмендер иштебесе дагы 24 саат бою аларга 90% акча түшөт дүйнө жүзүндөгү. Алар үчүн билимдүү адистер эмгектенип беришет. Булар иштебесе дагы акча түшүп турат. Булардын убактысы эркин, өзү каалагандай уюштурат. Ал эми айлыкка иштегендер эмне кылат? Булар полный жумуш берүүчүгө көз каранды. Эч кандай өзүнүн укугу жок. Эртең менен туруп жумушка кетет, андан кийин кечинде чарчап кайтып келет. Балабыз сүйлөсө дагы ар турчу мен чарчап келдим деп даже үй бүлөгө көңүл бура албайбыз да, анткени чарчап келебиз. Биздин убактыбыз жок аларга көңүл бургонго. Тууган урукка көңүл бөлгөнгө эмебиз, убактыбыз жок. Анткени аларга убакыт бөлсөк, биздин акча түшпөй калып атат, акча агымы токтоп атат да. Анан ушу бизнесмендерде болсо баардыгы эркин. Алар үчүн башкалар иштейт, билимдүү адистер менен өзүн курчап алган. Билимдүү адистер иштейт дагы, өзүнүн убактысы кеңири. Үй бүлөсүнө кенен убакыт бөлөт, тууган уругуна кеңири убакыт бөлөт, өзүнүн ден соолугуна убакыт бөлөт, өзүнүн өсүп өнүүсүнө мындай самообразованиега көңүл бөлөт. Бул бизнесмендер изилдөөчүлөр деп койсок болот да, булар изилдеп дайыма изденүүнүн үстүндө. Биз айлыкка иштегендер же жеке ишкерлер, биз антип изилдегенге убактыбыз жок. Биз иштесек акча бар, иштебесек акча жок. Биз ойлонуп отуруп алсак, акча түшпөй калат да. Ошондуктан бул жерде только ойлонгонго да убакыт жок, жээк болуп эсептелет да, бул сол жээк. Оң жээкте болсо ошол баардыгы өзү үчүн жашашат, адамдар булар үчүн иштейт. Бизнесмен ушул Б квадрантында. Ал эми инвесторлор кимдер? Булар болсо акча булар үчүн иштеген адамдар. Булар акчаны иштеткенди билет. Акчаны токтобойт, коюп койбойт. Буларга акча иштейт. Булар 100% убактысы булардыкы өзүнүкү. Булар акчаны иштетет. Ошондуктан ушул Роберт Кийосакинин кеңешин мен дагы айтып кетер элем да, мен дагы өзүм ушул жакка өткөнгө аракеттенем. Биз бул жакка өтпесе эле, мисалы үчүн наемный работник болуп туруп же айлыкка иштегендер резко эле мен могул бизнести баштайм деп миллион акча берсе дагы ушул бизнести баштасак биз банкрот болобуз. Сиздерге белгилүү, азыр өзүңүздөр деле коркосуздар. Мен бул бизнести баштап кетсем банкрот болом деп, анткени бизге эмне жетишпейт? Бизге билим жетишпейт. Качан биз бул жака өтүш үчүн бизге билим керек экен да. Ал билимди алыш үчүн бизге именно ушундай ПИК борборуна окшогон дагы көптөгөн наставниктерден билим алышыбыз керек экен. Биз ошол наставник устаттардан билим алып, устаттардын артынан ээрчишибиз керек. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул жака үгүттөп кетер элем да. Мен деле азыр ушул билимди алуунун үстүндөмүн. Ушул бизнесмендерди изилденгенди үйрөнүүнүн үстүндөмүн. Изилденгим келет. Мен дагы үй бүлөм менен чогуу жашагым келет. Балдарыма кенен билим берип, же болбосо балдарыма кенен мээрим бергим келет.
бир туугандарым менен карым катнашта болгум келет, ата энем менен карым катнашта болгум келет. Ошол үчүн биз билимдин негизги маңызы, мен изилденип жүргөн, мен ушул окууларга катышып окуп жүргөн негизги максатым ушул билим алуу болуп эсептелип атат да. Сиздерди дагы ушундай билимдерге чакырып, ошол жака өтүшүңүздөрдү суранат элем. Ошондой эле жашоонун балансын айткым келет да. Мен ушул нерсени аябай жакшы көрөм. Сиздер деле көрүп тааныш болсоңуздар керек. Ушул дөңгөлөк колесо жизни дегенчи, жашоо балансынын дөңгөлөгү. Мисалы, биз мигрант болуп кетип атабыз. Эмне деп кетип атабыз? Биз эмне үчүн кетип атабыз? Акча деп кетип атабыз. Бир гана акчаны максат кылып алдык да. Акчаны максат кылып мигрант деп кеттик. Ал жакта биздин жеке жашообуз жок. Биз ден соолукка кам көрбөйбүз. Биз качан ушул жашоо дөңгөлөгү баланста болот, баардыгы тегиз болуп, бүт ушул немелерибиз тегиз болгондо гана биз баланста жашай алабыз да. Мисалы, биринчи бактылуу болуш үчүн же гармонияда жашаш үчүн бизге эмне керек? Биринчи очередде ден соолук керек. Ден соолук. Сиздер деле өзүңүздөргө суроо берип, мен сиздерге суроо берсем, биринчи эле айтар элеңиздер ден соолук болуш керек деп. Андан кийин эмне керек? Акча керек. Акча болбосо эчтеке жок деп айтабыз да. Андан кийин акча табыш үчүн эмне керек бизге? Бизнесибиз болуш керек. Биз дагы бактылуу болуш үчүн эмне керек? Биздин карым катнаш, отношения болуш керек бизде. Туугандык менен байланышта болушубуз керек. Достор менен байланышта болушубуз керек. Андан кийин биз үй бүлөбүз менен байланышта, аябай үй бүлөбүз менен бактылуу болушубуз керек. Балдарыбыз менен чогуу болуп, сүйүү, мээрим төгүп жашашыбыз керек да. Ошондо биз гармония менен жашайбыз. Анан личностный рост, жеке өсүү. Мисалы, коомго жараша өзгөрбөсөк, биз мындай артта калган адам болуп калабыз да. Ошон үчүн бул биз гармонияда жашаш үчүн да заманга жараша өзгөрүп турушубуз керек. Заманга жараша өзгөрсөк, анан биз коомдо туура ордубузду таап, гармонияда жашайбыз да. Андан кийин биз сүйгөн кесиби, сүйгөн нерсебиз менен алектенишибиз керек. Андан кийин биз болсо ошо намазды өз убагында окуп, мисалы, духовный рост деп коет го. Намазды өз убагында окуп, кайрымдуулуктарды жасап, ошонткенде гана биз гармонияда жашайбыз да. Ушул гармонияда жашаш үчүн биз ушулардын баардыгын толукташыбыз керек. Анткени, мисалы, азыр акча деп эле кеттиңиз, сиз ден соолугуңуз жөнүндө, мигранттар мисалы үчүн ден соолугун карабайт, караганга убактысы да жок. Эртең менен турат, жумушка барат, кечине чарчап келе жатат. Көпчүлүк адамдар менен жашайт, шарт дагы жок почти. Эми ачуу чындыкты айта берсек болот. Үй бүлөсү алыста. Анан карьера деген абсолютно жок. Жогорку билимди алып туруп эле, дипломду чөнтөккө салып туруп, ал жакта кара жумуш менен алектенип жүрөбүз. Карьера кылган жокпуз дегендей. Андан кийин ошол уруп тууган алыста мигрант болуп жүргөндө, мисалы, өзүмдүн деле башыман өттү да. Бала чакам алыста, уруп тууган алыста, жакшылыктарга, жамандыктарга убагында келе албайсың. Бул деле өзүнчө өксүтөт. Бул гармонияга болбойт дейсиз, ал жакта жүргөнүздө. Ал эми үй бүлөнү эми карасак, азыркы жашоодогу эң орчундуу маселелердин бири ушул да. Азыр көпчүлүк үй бүлөдө, ар бир үй бүлөдө жок дегенде бирден мигрант бар. Анын 2-3төн баласы калган. Алар сүйүүсүз, ата эненин сүйүүсүсүз, мээримисиз чоңоюп атат. Ал жакта ата энеси сагынып жашап атат. Бул дагы гармония эмес да. Мен көпчүлүк ошол мигранттар менен сүйлөшүп жүргөндө айтышчу, мен 6 айга эле келгем, бир аз бутка тууралуу акча таап барып, семьям менен болом деп айтат, бирок 5-6 жылдап жүрүп калган учурлары бар да, эч качан убагында кайтып келе албайт. Ал жакта ал акча деп жүргөндө, бул жакта баласы чоңоюп кетип атат, анын балалыгы өтүп кетип атат. Биз ойлойбуз, баланын тамагын берсек, кийимин бүтөсөк, анан жакшы жерде окутсак, биз жакшы ата эне болдук деп. Бирок андай эмес экен да жашоодо. Жашоодо бул балалык деле убактылуу нерсе. Балага мээрим берүү деле, убагында берүү, убагында тарбия берүү деген болот экен, биз андан кечигип калат экенбиз да. Ошон үчүн гармонияда жашаш үчүн именно үй бүлөдө чогуу болуу экен. Биз мигрант болуп жүргөндө чогуу боло албайбыз. Балдарыбыз мээримсиз калып атат, билимсиз калып атат, тарбиясыз. Эми ата эненин тарбиясы жок болуп калып атат да. Андан кийин ал жакта миграцияда жүргөндө эч кандай жеке өсүү деген личностный рост жок. Биз билимибизди эч качан өстүрбөйбүз. Ал жерде ошол бирөөнүн жумушун аткарып эле, наемный работник ошол
эмне кыл десе ошону кылып коюп гана жүрөбүз да, эч кандай өзүбүз үчүн жашап аткан жокпуз. Эч кандай хобби, өзүңүн хоббиң жөнүндө ойлонгонго да убакыт жок, аны кыла албайбыз. Мынакей гармониянын баары бузулуп атат да, мен санап кетип аткандарды карасаңыздар, ар бири бузулуп атат. Духовный рост болсо абсолютно аз болот да, эми убагында намаз окуй албайсың, кайрымдуулук жасай албайсың, анткени биздин оюбузда бар, мен качан баяганда кайрымдуулук жасайм дейбиз да, а бирок кайрымдуулукту биз бай электе жасасак, анан кийин биздин акчабыздын берекеси болот экен, биз ошондо гана кайрымдуулук менен гана акчаны көбөйтсөк болот деп көп эмелерден чыгарма эмелерден окуп келем да. Ошон үчүн баарыңыздарга ушул гармония жизни же болбосо жашоо балансын дөңгөлөгүн толуктап жашаганга аракеттениңиздер деп айтат элем да. Ал жакта миграция деле жаман эмес, убактылуу утка турганга же болбосо карыздардан кутулуп алууга же болбосо керектүүлүүчү акчаны таап алууга аябай чоң жардамы бар. Ошон үчүн ал жакта иштеп, бирок акчаны туура пайдаланууну, ошол акча жөнүндөгү билимди жогорулатып, ошол табылган акчаны туура иштетүүгө билимдерди ала жүрсөк жакшы деп айткым келет да. Анан эми биринчи очередде биз максат коюуну үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Максат коюшубуз керек. Биз жанагы биринчи квадрантта наемный работник деп эдикпи, жалданма жумушчу деп. Биз өзүбүз жалданма жумушчу болсок, анан балдарыбызга эмнени үйрөтөбүз? Кайра эле жалданма жумушчу болууну үйрөтөбүз да. Мисалы, сен жакшы жерде оку, жакшы билим ал, анан кийин жакшы жерге жумушка кир деп кайра эле наемный работникке үгүттөп атабыз да, же болбосо жалданма жумушчуга. Азыркы учурда мен эң айтып кете турган нерсем, ой окуп эмне кылат элең, кайсы дипломун алган жыргатып атат, дипломду жыргатып, баары эле Москвада жүрүп, окубай эле кой, сен дагы Москвага кет деп балдарын кетирип атышат да. Кайра эле ошол эмнеге түртүп атабыз, жалданма жумушчулукка. Мен мындай айтып кетер элем да, биз Кыргызстанда жеке ишкерликке аябай чоң шарт бар, же өзүңдүн ишиңди баштасаң болот, жардам берүүчү момундай билим бере турган уюмдар бар экен. Булар жанагы инфобизнеске салыштырмалуу точный билимди берет экен да, эми ушул каржыны кантип санайсың, персоналды кантип башкаруу керек, наркты кантип чыгарасың, кантип өзүңдүн нишаңды же болбосо өзүң кайсы жерде таланттуусуң, ошол жерде иштөөнү тандап алууну дагы үйрөтөт. Ушундай устаттар бар. Биздин Кыргызстанда дагычы баарыңыздарга үгүттөп кетер элем да, ушул Кыргызстанга кайтып келип билим алып, өз иштериңиздерди баштасаңыздар, өзүңүздөр үчүн иштесеңиздер, билим алып, биз дагы ошол бизнес квадрантка өтсөк деп багыт берет элем да. Ошол бизнести баштоо үчүн билим алуу керек. Билим албасак обязательно банкрот болобуз. Кардарлар менен кантип иштөө керек, алар менен тыгыз байланышты түзүү, кардар менен кардарды табыш үчүн биз кардардын көйгөйүн чечишибиз керек да. Ал ошол кардардын көйгөйүн чечиш үчүн аны менен сүйлөшкөндү билишибиз керек. Ошентип анын көйгөйүн чечсек, биздин бизнесибиз жүрүшөт. Анан өзүм аткарам дебей, керектүү адамдар менен керектүү байланыштарды түзгөндү үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, азыр интернет, санариптик коммерция, азыр заман өзгөрүп кетип атпайбы? Мурда базарда отуруп белгисиз кардарды күтсөк, азыр болсо интернеттен издеп туруп эле белгилүү кардарды таап алууга болот. Мүмкүнчүлүктөр аябай чоң да интернет аркылуу. Биз ошол азыркы учурда ошо интернет аркылуу эле балам менеджер болуп иштейт биздин немеде, фабрикабызда. Ал ошол интернет аркылуу эле Люблинодон, Казакстандан, Татарстандан кардарларды таап, алар менен тыгыз байланышта болуп, аларга тигип, аларга жөнөтүп иштеп атабыз да. Бул заманга жараша билимдин, анан азыркы замандагы мүмкүнчүлүктөрдүн бири болуп эсептелет да. Анан ошол эң негизгиси миграцияда жүргөндө дагы, бул жашообузда дагы каржыны туура иштетип, каржыны туура башкарсак эле биз эч кыйналбай жашайбыз. Ушул каржыны туура эмес иштетүүнүн аркасынан эле кыйналып жашайбыз да. Ошондуктан баарыңыздарды мен үгүттөп кетер элем, ушул өз иштериңиздерди баштоодон мурун
билим алышыбыз керек экен. Билим алыш үчүн ушул ПИК ОШ инновацияларды өнүктүрүү борборуна жарыяларын карап отуруп ошолорго жазылсаңыздар болот. Аябай жакты да мен ушул бизнесимди өрчүтүп кетүүгө аябай чоң жардам берди. Мен азыр ушул эфирден пайдаланып аябай чоң рахмат айткым келет. Аябай күчтүү мотиватор, аябай күчтүү наставниктер менен иштештик. Алар менен тыгыз байланыштабыз. Азыр көчүрдө мисалы мен ушул Санарик жагынан тик жагынан аксасам прямой эле менде номерлери бар. Прямой байланышка чыга алам. Тиги өнөр жайы боюнча суроолорум болсо, мен прямой эле ошо Зафарбек Сулаймановдун сабагына катышып жүрдүк. Зафарбектин өзүнө эле чыгып прямой сурай алам. Ал киши деле айтат, качан сурооңуз пайда болсо чалыңыз деп. Мындай площадка эч жерде жок деп ойлойм да. Ошон үчүн баарыңыздар да ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланыңыздар. Мен азыр өзүмдүн эле байланышымда ушундай наставниктерден бир ондой бар. Эч кимиси бир сен эмне чалып атасың же билбейм деп жооп берген эч жокса, баары эле мен биздин кайрылуубузга кубанып эле жооп берет. Сиздерди да ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болушуңуздарды каалайт элем. Баарыңыздарды ушул өз ишиңиздерди ишкерлик менен алектенүүгө, билим алууга үгүттөп кетер элем. Ушул. Чоң рахмат Гүлжан эже. Урматтуу катышуучулар, сизге көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ондо азыр сиздер менен суроо жооп сессиясына өтөйлү. Сиздерде суроолоруңуздар болсо азыр берсеңиздер болот. Колду көтөрүп микрофонуңузга мен сиздерди чакырам. Данияр Шарапов, келиңиз, сизде биринчи суроо бар окшойт, келиңиз. Саламатсыздарбы? Аябай кызыктуу айтып бердиңиз. Данияр мырза, аябай начар угулуп жатат. Рахмат сизге, организаторлорго. Менин суроом кандай угулду? Эми айтып көрүңүз. Саламатсыңарбы катышуучулар? Эже чоң рахмат сизге. Организаторлорго чоң рахмат. Аракет кылып эже көп ошол проблемаларды айтып, анан мына окуу бизге керектүүн байкап кетти. Ага толук кошулам. Менде эжеге бир эле суроо бар эле да. Ошо бүт көйгөйлөрдү миграцияда барып көрүп келген, миграцияда бар жокту көрүп билип, ошону түшүнүп, кичине мындай переживать этип дегендей кыргыздар боюнча белгисиз. Пандемиядан кийин кайра нөлдөн баштадым деп атпайсызбы? Ошого кантип күч чогулттуңуз, ошону айтып бериңизчи. Пандемиядан ушул келгенден кийин почти нөлдө тагыраак болуш үчүн кылып аткан бизнес токтоп калат да. Менде да ушундай баштан өткөн, кылып аткан бизнес токтоп калганда кайра ошону возобновлять эткен күч таба албадым да. Сиз таап кетипсиз, ошонун түрткү эмне болот? Ушул бизнесим токтоп калды. Анан кайра бул бизнеске кайра кайткым аябай келген жок да. Может, башка ниша издеп көрөмбү деп ушинтип аябай ойлонуп аткам. Анан ушул мигрант ишкер программасынын жарыясын көргөндөн кийин мен бул жака заявка таштаганда мен башка бизнести эле таштап койдум. Ушул бизнести жасап көрсөмбү деп. Анан ушул сабакта катышып жүргөн нишаны тандоо боюнча сабак өтүлгөндө мен өзүмдү сынап көрсөм, мен ушул эле нишаны тандап алдым да кайра. Ушул эле жакта калганым туурабы экенин байкадым дагы. Ошол 3 машина менен кайра иш баштадым. Анан бир аз ошол калган клиенттерге тигип берип жөнөтүп, ушинтип отуруп, анан ошол алган билимим боюнча Данияр Эмил, Биздин Бишкекке келебиз. Эмил, Данияр деген наставниктердин аркасында, мисалы, ошол жерде мага мен болбой калды, эми болбойт деген мышление менен жүргөн болсом, бул жерде болот дегенди мышленияны мага салды да. Мисалы,
канча таап атасыз деген мен бир аз эле клиенттерге мисалы үчүн жумасына 2000-3000 таап койгондой эле тигип жөнөтүп коюп эле ушинтип болбойбу деп жүрчүмүн. Анан ошол Эмиль мырза сиз кирешеңизди 2 эсе көтөрүп келиңиз деп неме айтты да, канча көтөрөсүз, 2 эсе көтөрүп келиңиз деп. Анан кантип көтөрөмүз деп, мен билбейм, короче көтөрүп келесиз. Анан мен изилденип башка клиенттерге чалып башка болуп туруп мен 2 эсе көтөрдүм. Бир 2 күндөн кийин, бир жумадан деп коелучу. Андан кийин келсем 2 эсе көтөрүп келсем, андан кийин дагы 2 эсе көтөрүңүз деп койду. Эмне үчүн десең, ал Данияр Эмиль мырза билбейм, короче көтөрөсүз деп койду. Анан изилденип аракет кылып 2 эсе көтөрүп койдум да, даже 3 эсе көтөрүп койдум. Анан аны көтөрүп аткандан кийин өзүм түшүнүп калдым да, значит аракет кылса болот экен. Ошентип көтөрүп отуруп эле анан кийин машинкалардын жетишпөө муктаждыгы пайда болду. Ал жак бул жак иши кылып тапса болот экенине түшүнгөндөн кийин эле аракет кыла баштадым. Окууну окуп ушинтип отуруп эле мен ушул 7 апталык окуу бүткөнгө чейин эле аракет кылсаң табылар экенине түшүнүп, мотивациям күчөп ошентип баштадым да. Ошон үчүн мен баарыңыздарга айтат элем, болбойт деген сөздү унутуп эле болот деп туруп баштай берсек, баары болот. Баары болот экен да. Мен ошо аракет кылып, ошол кайра азыр ошол пандемияга чейин мен арендада турган болсом, 15 машинка иштеткен болсом, азыр өзүмдүн зданиямда аренда төлөбөйм. 20-дай, 30-дай кызматчы иштетем. Болот деп эле ошол Россиядан прямой кызмат эмелерди, прямой заказчиктер тапса болот деп окуп деле болот экен деп туруп эле аткарып атам. Мынакей болуп атат да. Прямой заказчиктер менен азыр иштеп, түзмө-түз заказчиктер менен договор түзүп, ушул окуган билимимди пайдаланып иштеп атабыз. Болбойт деп таштап койбой, болот деп туруп аракет кылсаңыздар, баары болот деп ишендирип кетем мен сиздерди. Чоң рахмат сизге, Гүлжан эже. Эки суроо Абдухалил уулу Сабырбек бериңиз. Саламатсыздар, урматтуу уюштуруучулар, катышуучулар. Гүлжан эже, сизге чоң рахмат. Менин суроом мындай жекече болуп кетет да. Мен да ушул бизнес немеге окуу борборуна швейный цех плюс шелкография деп жазганмын да, могу үстүңүздө кийген футболка сыяктуу сүрөттөрү менен. Ошонун швейный цех боюнча сизге суроо берейин дегем, жанагы эме болсо ушул жерден айтып кетесизби же жеке өзүңүздөн кийин номериңиз берсеңиз сурайынбы? Швейный машинканын түрлөрү, ошо цехке керектүү оборудованиянын түрлөрү, баалары, анан жана материалдын себестоимость канчадан болот? Мен печать жагын билем да, бааларынчы, анан цех жагын билбейм да, ошону сизден сурап кеттим. Рахмат. Түшүнүктүү эле. Муну азыр общий айтсам болот экен. Машинкалардын азыр аябай сонундары чыгып калган. Ар бирин атап отуруунун кереги жок. Материалдардын да эле түрү бар. Анан ушул экспортко чыгуу боюнча тигүүнөр жайын өнүктүрүү деген темада ошол кантип иштөөнү, кантип клиент табуунун бүт методикаларын көрсөттү да. Көрсөтүп ушул жактан ошо билимди алып туруп эле азыр прямой таап алдык. Тканды деле мисалы базарга чыгам деп ойлойбуз го биз. Мен деле ошентип ойлочумун. Мен азыр бир аз иштеп туруп өзүм продукциямды өндүрүп чыгарып, анан базарга чыгам деп ойлочумун да, Дордойго чыгам деп. Дордойдун аренданы билесиңер, күчтүү жерге чыксаң $2000 чукул аренда төлөйсүң. $500 чейин, $500 $1,500 дейм контейнерлердин баасы. Бирок бул жактан сабак өткөндө сиз мисалы биринчи түрү давательский сырье менен иштегенде бирөөлөр ткан берет, сиз услуга көрсөтүп тигип бересиз. Экинчиси бул складка тигүү, өзүң тигип алып, анан базарга алып чыгып сатуу. Андан кийинкиси под ключ, тканын да өзүң аласың, баарын өзүң кылып, анан немеге кардарга жарыялайсың деген ушундай сыяктуу темалардан 4 түрүн көрсөткөндө эле мен уже ошол жерде кайттым да, мен ошо базарга өзүм чыгууну. Тем более азыркы учурда аябай ошол именно под ключ аткарып өзүң тигип чыгып алгандын аябай коркунучтуу түрү экенин түшүнүп, андай кылган жокмун да. Сиз дагы азыр может ошондой кылгыңыз келип атат. Мисалы машинкаларды алып өзүңүз тигип чыгып, анан базарга чыксам деген оюңуз болушу мүмкүн да.
Бирок азыркы учурда ал бизге коркунучтуу түрү болуп эсептелет экен. Андан көрө биз лучше клиенттерди издеп, клиенттердин бренди менен тигип берип, же болбосо ошо давальческий менен иштеп атабыз. Азыр коопсуз экен да ал. Тканды түшүрүп берет, заказын берет, лекалын берет, баарын даяр кылып берет. А биз тигип ошонун заказын туура сапаттуу жана саны боюнча убагында аткарып берип атабыз да. Азыр ошол туура жол болуп эсептелет экен. Ушул окуунун негизинде ошону түшүндүм. Анан машинкалардын болсо түрү көп. Азыр аябай жаңы чыккандары бар. Швеялардагы машинкаларды тандашат азыр. Ошо автомат машинкаларды алыш керек. Производительность дагы өндүрүмдүүлүк жогору болот экен. Автомат машинкалар менен иштөө. Материалды болсо ошол талапка жараша ким кандай тканды талап кылып атса, ошол тканды алуу керек. Ушул эгерде сиздерге дагы Ош пик инновацияларды өнүктүрүү борбору же болбосо Бишкек пик инновацияларды өнүктүрүү борбору ушул окууну жарыяласа, сиз ушул тармакта экенсиз, ушул сабакка сөзсүз катышууңузду сунуштайт. Рахмат Гүлжан. Сабырбек мырза, толук жооп алдыңыз деп ишенебиз. Урматтуу катышуучулар, келиңиздер, дагы суроо барбы? Бизде Шермат суроо берип атат. Эжен цехи кайсыл даректе жайланышкан деп. Эми Бишкекте Молодая гвардия жибек жолу жакта, журнальная 31. Рахмат. Дагы кимиңиздерде суроо бар болсо, кол көтөрүп суроону берсеңиздер болот. Келиңиздер. Суроолор барбы, урматтуу катышуучулар? Суроолор жок окшойт да, урматтуу катышуучулар. Ондо дагы Шермат суроо берип атат. Азыркы күндө канча эсе киреше көтөрүлдү же канча сумма айына дейт. Буну айта алсаңыз, айта алсаңыз айтыңыз. Бул азыркы учурда мен ошол башында баштагандан баштап 5 эсе 6 эсе көтөрүлдү десем болот. Азыр айына айтуунун качети барбы жокпу? Жакшы эле десем болот, азыр жакшы эле көбөйдү. Рахмат. Дагы бизде Жазгүл Саматова сурап жатат. Элдияр, мен окууңуздарга кантип катталам? Сиздерден бир сураныч, мен сиздерге биздин веб-сайтка кирсеңиздер, peak.kg, ошол жерде социалдык тармактагы биздин баракчалардын шилтемелери бар. Ошол жакта жазылып алсаңыз, бизде кварталдан сайын ушул окууларды өткөрөбүз да, ошону сиз ошондо кайсы сизге окуу керек болуп калса, ошого өтүн менен берсеңиздер болот. Абдрахман Сабырбек, Гүлжан эже номерин мага берип кое аласызбы? Суроолорум көп беле дейт. Кеңири толук сурап алсам болчуму деп суранып атат. Номерди каяка жазып койсоң. Ушул жерге 0705 11 30 81. Рахмат. Назгүл дагы сурап, Назгүл таштап койдум. Назгүл, ондо сизге уже жооп кетти. Дагы суроолоруңуздар барбы, урматтуу катышуучулар? Келиңиздер, активдүүрөөк. Саламатсыздарбы? Суроо берсе болобу? Келиңиздер. Колумду көтөрсөм. Аябай кызыктуу сабак болуп жатат. Менде суроолор аябай көп, бирок негизги бир суроо, ушул ишти баштаганга чейин идеяга алмашканбы? Биринчи суроом. Бизнес идея өзгөрүп кеткенби деген суроо. Экинчи, ушул бизнесте кандай кийимдерди тигесиз? Үчүнчү суроо, заказ албай койгон учурлар болгонбу клиенттериңиз? Төртүнчү суроо, банкрот болгон учурда кандай иш-чара колдонгонсуз? Банкрот болунганбы ушул иштин жүрүшүндө? Рахмат, алдын ала. Бул суроолордун рахмат сурооңузга башында эле айтып кеттим. Мен ошол бул Кыргызстанда бул жеңил өнөр жай өнүгүп аткандыгына байланыштуу биз миграциядан ошо Самара шаарынан Кыргызстанга келгенде бул ишкерликти баштадык.
Анан айтпадымбы жана подреалга берип берип 1,2 миллион суммадан да көп сумманы подреал берип ала албай калып, анан пандемияда калып биз аябай катуу банкрот болдук, нөл болдук да, мындайча айтканда. Катуу банкротко учурадык. Анан азыркы учурда биз ушул банкроттон мен стресс, депрессиядан ушул сабактар, билим алып калды деп ойлойм да. Кайрадан ишти баштап кетүүмө аябай чоң өбөлгө түзүлдү. Андан азыркы учурда болсо спортивный кийимдер, двойка, тройка аялдардын кийимдери, анан көйнөктөр тигип атабыз. Заказчиктин заказына жараша аткарабыз. Заказ болбой калган учурлар дагы болду. Январдан биз мартка чейин жумушсуз калган учурлар болду, анткени ар кандай ситуациялар болуп кетип атпадыбы. Россиядан заказчиктерибиз келбей койду. Андан кийин азыркы учурда болсо жетише албай атабыз. Чоңой эле дейбиз, швея жетишпейт. Баарыбызы мигрант болуп Москвада жүрүшөт. Биздин айлыктар деле жогору эле, Москвадагыдай эле айлык төлөнөт, мен ушинтип ойлойм. Ушундайдан азыр болсо заказчиктердин заказына жетише албай атабыз. Заказ аябай көп. Битирип тигип успеть эте албай атабыз да. Коркпой эле баштай бериш керек. Бардыгы биздин мышлениябыздан, бардыгы биздин ой жүгүртүүбүздөн гана көз каранды деп ойлойм. Анда мугалимдер каникул мезгилинде ишке барса алат экенсиздер, а? Алабыз, даже үйрөтөбүз. Мен өзүм дагы ушундай үйрөнүшүм керек. Анан мен иштешим керек деген адамдарды жакшы көргөн адаммын. Нөлдөн деле алып үйрөтүп атабыз. Нар жагында барлар иштеп, дальше кетип, скоростной болуп кеткенге чейин барып атышат. Нөлдөн үйрөткөндөрүбүз көп эле болуп атат. Алабыз ишке. Биз жумушчу аябай жетишсиз бизге. Аябай муктажбыз жумушчуларга. Чоң рахмат, Гүлжан. Наргиза Мадубарова, келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен Баткен областына караштуу Масалиев айыл өкмөтүнүн суроом бар эле. Биринчиси, жумушчуларды тандоодо кандай критерийлерге көңүл бурасыз? Азыр жумушчу тандоодо жумуш алгандан кийин жумуш вдруг жакпаса кандай чараларды колдоносуз же кандай критерийлерге карайсыз? Экинчиси, трудовой договор менен аласызбы же кандай шарттарда жумушка аласыз? Үчүнчүсү, цехтин башка секторго айырмачылыктары, кандай айырмачылыктары бар сиздерде? Анан төртүнчүсү, хоббиңиз тигүүчүлүкпү же просто бизнести ошол ништаны тандаганда эле тандалып калдыбы? Рахмат. Биринчиси, ушул жумушчуларды кантип аласыз дейсиз? Биз Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселе да ушул официалдуу жумушка ала албайбыз. Мен официалдуу ИПм бар, официалдуу катталган компания, фирма болуп эсептелем. Бирок официалдуу жумушка алайын десең, биздин жумушчулардын деңгээли деп коембу, жетишпейт да. Мындай официалдуу алганга өздөрү умтулушпайт, жок деп айтат да. Анткени официалдуу алса төлөнөт да тиякта. Бирок жарымын жумуш берүүчү төлөйт. Ошону айтып түшүндүрсөң да түшүнбөйт. Анан аябай момундай керек деп деле ала албайбыз, анткени аябай жумушсуз неме, жумуш орду жетишсиз. Биз муктажбыз да жумушчуларга. Ошон үчүн кандай келсе деле алып көрүп иштетип көрөбүз. Анан жакпаганын кетире беребиз, свободно. Ошон үчүн биздеги эң көйгөйлүү маселе ушул. Азыркы учурда швея келет, 2 күн иштейт, 3-чү күнү жакпаса же биринчи эле күнү келип шарт туруп кете берет да. Анан эгерде официалдуу алган болсо кичине кыйынчылыктарга чыдап, же болбосо ушундай туруктуу турмакта азыр бүгүн менин эшигимен биздин фабрикадан чыкса, андан кийинки фабрика эшигин ачып турат, жумуш орду бош да, жумушчулар керек. Ошон үчүн немелер, тигүүчүлөр көчмөн калк деп коебуз да. Бүгүн бу жерде, эртең ал жерде жүрө беришет. Аны эч кандай критерий менен тандап ала албайбыз, азыркы учурда ала албайм. Аны официалдуу алганга өздөрү деле умтулбайт. Ушул маселе каралып келет да. Анан мен бул өзү мугалиммин. Хоббим тигүүчүлүк эмес, мен тиккенди билбейм. Мен абсолютно тиккенди билбейм, бирок Россияда соода алгандыгыма байланыштуу товарлардын качествосун, товарлардын көрүнүшүн жакшы байкайм. Мен келатканда эле азыр
эже таап коет, каерде минус бар экенин деп турушат да, өзүм тиккенди билбесем дагы алардын минустарын, брактарды же болбосо кетирген каталарды сразу байкайм да. Анан хоббим эмес, тиккенди билбейм, бирок ушу командама жакшы тигүүчүлөрдү, скоростной тигүүчүлөрдү, күчтүү технологду алганбыз. Алганда айлык эмес, издельный деп алганбыз. Эми ошол ар бир өндүрүлүп чыгарылган продукциядан мынча сом деп баалап алганбыз. Ошол хоббим деле эмес бул. Рахмат Гүлжан эже. Роза Мусалиева да суроо бериптир, тигүү цехтин ачуу үчүн сөзсүз тиккенди билиш керек. Уже ушул жооп берилди окшойт деп ишенебиз. Урматтуу катышуучулар, дагы сурооңуздар болсо келиңиздер. Кол көтөрүп, микрофонуңузду ачып, дегенде видеоңузду деле жандырып койсоңуз, сизди көрүп калсак деле жакшы болот. Келиңиздер. Жок болсо, ондо урматтуу катышуучулар, сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү ушу биздин сессиябызды бүтүрө берелибиз. Гүлжан эже, сизге жекече рахмат, ушу келип биз менен баарлашып, убактыңызды таап, ушу келечектеги ушу биздин ишкерлерди кандайдыр мотивация берип, көңүлдөрүнө мындай кичине көтөрүп дегендей бергениңизге рахмат. Урматтуу катышуучулар, дагы бир сыр айтып кетейин, биздин вебсайтка кирип шилтемелерге жазылып, керектүү сиздерге программалар болсо ошол жака өтүнмөңүздөрдү таштасаңыздар болот. Суроолор жок окшойт, ондо рахмат, жакшы туруңуздар, урматтуу катышуучулар. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат.